Мен келгенде токтон элек баладай, бирок өзүн балалыкка санабай жаткан экен. Ысык көлүм күрпүлдөп толкуп алган толкунунан жана албай деп бир кездерде Алыкыл атабыз ушундай ыр жазган экен. Ошол ырды айтайын, анан өзүмдүн ыймандай сырымды айтайын. Ассалому алейкум, урматтуу достор, кадырман каттаруучулар. Учурда уудуу болуп жаткан, же болбосо актуалдуулугу апа кейине жетип жаткан, ашып жаткан бир маселе бар. Ал маселени баамдап турасыңар, байкап турасыңар. Ал Ысык көлдүн атын алмаштыруу сунушу. Бул сунуш чыкты. Эмне максатты көздөп чыкты, кайсы жактан чыкты, ким тарабынан чыкты, кандай кызыкчылык менен чыкты. Мен үчүн ал башка маселе эмес, мен үчүн ал башка маселе. Мен дагы ушул сунуш боюнча өзүмдүн оюмду ортого салгым келди. Анан ушул сунуш менен чыккан инилериме суроо салгым келди. Кандай болгон күндө дагы бул баягы айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле дегенди бул сунуш чыгып кетти. Ага жакшы пикирлер айтылды, жаман пикирлер айтты, каршы пикирлер айтылып жатат, айтыла берет дегендей. Эми ошол инилерим айтып жатат да, Ысык көлдү Кыргыз деңизи деп атап алсак жакшы болот дегендей. Анткени Ысык көлдү орусча которгондо Иссык көл болуп калат экен да, ал эч кандай маанини бербей, түшүндүрбөй, ыйыктыгы жоголуп, мындайча айтканда, көңүлгө да тойбой калат экен, көзгө да тойбой калат, толбой калат экен да. Ушуну нерселерди себеп кылып туруп, анан атын алмаштырыш керек деген сунуш менен чыгышыптыр да. Ал деген эчен деген каражаттарды талап кылат да. Эчен деген эмгектерди талап кылат. Архивдик документтерди, тарыхый документтер бардыгын анда которуп чыгышыбыз керек да. Мейлі алардың барын отырып шыққанда дағы ақын жазушылардың, ақындардың ырларын, Алыкылдын ырларын, Чыңгыз Айтматовдун азыр жана Гүлнур Сатыгано созуп жүргөн Ысык көлүм деген ырды, Алы Мак Ысык көлү деген тартылган тасмаларды, алардын баарын эмне кылып салабыз? Алек заматта жок кылып салабызбы? Бул болбой турган нерсе да. Кантип эле кыргыз ушундай кадамга барсын? Өзү отурган бутакты өзү аралап салсын. Дегеле башка маселе жокпу бүгүнкү күндө көтөрө турган, сунуш кыла турган? Ысык көлдүн атын алмаштыруу деп. Алмаштырып, баягы ат өзгөрдү, эч нерсе өзгөрбөдү, калып калды кусалык көздөрдөгү дегендер болуп жатпайсызбы? Кусалык ала калат, башка эч нерсе жок. Жашоону өзгөртпөйүкпү? Акыл эсти өзгөртпөйүкпү? Турмушту өзгөртпөйүкпү? Анан тарыхый аттарды өзгөртөбүз деп билесиздерби? Калыгул. Эми Кыргызстанда бирден бир ушул бүгүнкү жашоону ошондон 200 жыл мурун эле билип турган, сезип турган, көрүп турган Оля Калыгул эмне деп айткан? Ошол Ысык көл жөнүндө ал өзү тирүүндө керез айткан. Менин өлгөндө сөөгүмдү Ысык көлдүн киреберисине койгула деп. Күнгөйдөн агат миң булак, тескейден агат миң булак, агып чыкпайт бир булак. Тегереги туюк, төбөсү бийик, Ысык көл бейиштин бир эшигидир деп. Кышында кашкайган сугу жок, жайында антарган ысыгы жок. Ат жеткен жерде мындан артык кызыгы жок. Ысык көлдү сактагыла. Балдар, Ысык көлдөн кетпегиле деп осуятын калтырып кеткен. Ошол осуятты эмне кылабыз? Ысык көл деп айтып кеткен ал. Дегеним ушундай сунуш менен чыккандан кийин өз оюмду ортого салгым келди. Кандай болгон күндө дагы, кандай заманга туш келгенде, кандай кадамга туш келген убакта дагы биз мындай эленчилеп коюлган аттарга этият мамиле кылышыбыз керек. Бүгүн Ысык көлдү алмаштырабыз, ал жакпай жатат десе, андан кийин дагы бирөө чунактар чыгат да, ала тоону деле алмаштырыш керек. Азыр да чыгып атпайбы? Борборду мындай кылалы, мамлекетти мындай кылалы деген сунуштарчы. Мына ушундайларга мындай
чара көрбөсө дагы мындай катуу эл тарабынан каршылык көргөзүшүбүз керек да. Анткени ар бирибиздин бул парзыбыз, ар бирибиздин карызыбыз. Бизге ата бабаларыбыз ушул алакандай коо жерибизди кандай кылып тапшырып калтырып кетсе, биз ошондой кылып тапшырып калтырып кетели. Бул биздин парзыбыз, биздин карызыбыз. Биз көлдө көндүкпү, ошентип эле көлдө өткөзүп берели. Кыргызды эле кыргыз бойдон калыш керек, көл бойдон калыш керек. Башка маселе болбош керек. Каада салтыбыз дагы өз нересинде калыш керек. Тилибиз калыш керек. Каада салтыбыз калыш керек. Тарыхыбыз калышыбыз керек. Анан тарыхый аттардын баардыгы калыш керек. Ошондо туура болот деп эсептеймин. Мен эми өзүмдүн пикиримди айттым, ортого салдым, суроода салдым. Жаманбы, жакшыбы, ар бир адам өзүнүн пикирин айтыш керек. Ушинтип коомдук пикир түптөлөт, ушинтип коомдук пикир күчтөнөт, жакшысын кабыл алат, жаманы четке кагылат, баягы талаштан тастык жаралат деген ошо. Рахмат туугандар.